Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Президент Трамп кайрадан кыйынчылыкка туш болууда. Анын Obama Care программасынын ордуна сунуштаган медициналык камсыздандыруу долбооруна өзүнүн сенаторлору каршы чыгууда. Европанын унутта калган согушу. Украинанын чыгышында 3 жылдан бери кандуу согуш уланууда. Майдан тилкесинен атайын баяндама. Game of Thrones же Тактылар оюну сериалы кантип Индиянын компанияларына киреше алып келүүдө. Шайлоо өнөктүгү учурунда президент Трамп Obama Care программасын алмаштырам деп буада кылган. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама айтылган программасы аркылуу көптөгөн америкалыктарга медициналык камсыздандырууну арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Бүгүн Трамптын жаңы долбооруна дагы 2 республикачыл сенатор каршы чыкты. Өткөн аптада Трамп жубайы Мелания менен Парижге барып сыйга бөлөнүп көңүлдүү жүрдү эле. Вашингтонго кайтып бозоргон чындыкка туш келди. Анын администрациясы барган сайын улам бир кризиске батууда. Ал көйгөйлөрдүн негизгиси 20 миллион америкалык тургунга саламаттык кепилдигин арзан сатып алууга жол берген мурдагы президенттин саламаттык сактоо реформасын жоюу планына каршы чыккандар болду. Мен сунуштаган мыйзам Obama Care балесинин аягына чыгарат жана саламаттыкты сактоо тууралуу чечимдерди кайрадан штаттарга, Америка элине кайтарып берет деген эле Дональд Трамп. Эми болсо Трамптын өзүнүн партиясындагы бир нече адам бул жобону жоюуга каршы чыгып, мыйзам кабыл алынуучудай эмес. Трамптын карама-каршылык жараткандагы бир сунушу Африка жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнөн АКШга келүүгө тыюу салынышы жапырт колдоого алынган жок. Президенттин бул боюнча буйруктары улам эле сотко келгенде же өзгөртүлүп, же токтотулуп келүүдө. Өткөн айда болсо Трамп мырза дагы бир нерсени жар салды. АКШ Париж келишиминен чыгат деди Трамп. Андыктан Трампка өлкө сыртында да, ичинде да чечимиңди өзгөрт деген катуу кысым жасалууда. Украинанын чыгышындагы кандуу согуш 3 жылдан бери уланууда. Орусияга жан тарткан жикчилдер менен Украин өкмөтүнүн ортосундагы кармаш 10 000 адамдын өмүрүн кыйды. BBC Донецктин жанындагы Авдиевка кыштагына барып, майдан тилкесин көрүп келди. Украинада жай мезгили тынч өтүп жаткандай сезилиши ыктымал. Бирок согуш дале уланууда. Биз аймакты жакшы билген Елена Макренчукту коштоп жүрдүк. 50 жашка чыккан Елена согуш башталганда армияга кошулган. Ал бул тарапта снайпер бар деп бизге жолду көрсөтүп турду. Коопсуз жакка жашынуу согушка мүнөздүү көрүнүш. Бир учурда бул аймак өнөр жай зонасы болуп, тез өнүгүп жаткан. Артиллериялык аткылоодон улам заводдор урандыга айланды. Миңдеген ракеталар ушул жерге түшкөн. Жарылбай калган ракетаны Украинанын аскерлери коопсуздук үчүн жардырды. Украин эли ыйык деп санаган Библия китебинин жанында ок турганы кайгылуу тамашадай көрүнөт. 3 жылга созулган согуштан улам Украин армиясы чыйралды. Европанын чордонундагы согуш. Анын майдан тилкеси 400 чакырымга созулган. Орустарга жан тарткан күчтөр бул аймактан 50 метр аралыкта жайгашкан. Согуштун айынан эки тарапта тең миллиондогон жай тургундар аргасыз жер которду. Людмила Минянкова бир айылдан экинчи айылга көчүп, баш калкалоочу жай издеп келет. Мен балдарым үчүн корком. Алар чүнчүп бара жатат. Жаштары агыра баштады. Күнүгө Кудайга сыйынам. Белгисиздик баарынан коркунучтуу. Ракета бул жака түшөбү, эртең эмне болот деп сарсанага батам. Кичинекей Женя Асанова 7 жашта. Ал жетим калган. Рассказать, куда бомба попала? Бомба кайда түштү айтайынбы? Үйдүн үстүнө. Айтылган бомбанын кесепети кичинекей кыздын эсинде түбөлүккө калды. Ал апасынын жардыруудан бөлүнүп кеткен денесин тапкан. Туюкка кептелген кандуу согуш өтө жаш балдарга турмуштун оор жүгүн өтө эрте көрсөткөндөй. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун айтымында 2016 жылы 10 ымыркайдын бири эмдөөдөн өткөн жок. Басымдуу бөлүгү Африка, Сирия жана Украинадагы 7 миллионго жакын ымыркай 3 коркунучтуу илдеттен толугу менен эмдөөдөн өткөн эмес. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте өлкөнүн түштүгүндөгү өзгөчө кырдаал абалын 31 декабрга чейин узартууну көздөөдө. Президент экстремисттик топторго каршы аскердик операциялардан улам май айында 60 күнгө өзгөчө кырдаал жарыялаган. Сынчылардын баамдоосунда президент абалды колдонуп, мамлекетте диктатура орноп калышы мүмкүн. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Йемендеги конфликт Иран менен Сауд Арабия ортосундагы согушка түрткү болбойт деген үмүтүн билдирди. Зариф мырзанын айтымында эки мамлекет Сирия жана Йемендеги абал боюнча кайчылаш пикирде, бирок бекирисе айтылган өлкөдөгү согушту токтотууга мүмкүнчүлүгү бар. Game of Thrones же Тактылар оюну аттуу телесериалдын 7-сезону 1 жылдан кийин кечээ обого чыкты. Бул сериалдагы окуядан тышкары көрөрмандар костюм жана реквизиттерине кызыгышат. BBC Индиянын түндүгүнө барып, атактуу сериалдарга реквизиттерди жасап берген компанияларды көрүп келди. 6 жылдан бери фантастика жанрындагы Game of Thrones же Тактылар оюну аттуу телесериалы миллиондогон көрөрмандарды кызыктырып келди. Сериалдагы чептерден тышкары костюм жана тасмага керектелчү башка реквизиттер Индияда чоң бизнеске айланган. Бул бизнес жалгыз гана Тактылар оюну аттуу телесериалы менен чектелбейт. Ишкердигин Дели шаарында жүргүзгөн Rangor Sons аттуу компания Голливудтун Гладиатор, Жылдыздар согушу сыяктуу көптөгөн белгилүү тасмаларына реквизиттерин жасайт. Индияда кол өнөрчүлүк сакталып калган. Батышта бул өнөр жоголуп кетти. Казан, кумура же сайма олообу бардыгы илгерки заманда жасалгандай көрүнөт. Гималай тоосунун тушунда жайгашкан завод мамлекеттеги эң ири ишкана. Видглас Steel Crafts компаниясы оор темир булобу же жеңил титан булобу кылычтардын бардык түрүн жасап берет. Аталган уюм Индиянын армиясында курал-жарак менен камсыздайт, бирок кылычтарын жалпы калкка сатпайт. Компаниябыздын 10-15% гана бизнеси көркөм тасма тармагына байлануу. Айрым учурда 30%га чыгышы мүмкүн. Бирок көркөм тасмадан кардарларыбыз сезондук. Ал эми армия качан болсо курал-жаракты талап кылат. Ар бир буюм кино тасманы кооздоп көрөрмандардын бүйүрүн кызытат. Ал арада Индиядагы кол өнөрчүлөр дагы жаңы кардар таап бизнесин өнүктүрүүдө. Эми спорт. Полиция Испаниянын футбол федерациясынын президенти жана анын баласын коррупцияга байланыштуу айыптар үчүн камакка алды. Жергиликтүү медиа Анхел Мария Вильяр каражатты ыксыз сарптаганы үчүн кармалды деп маалымдады. Ал документтерди жасалмалап жана эл аралык футбол беттештерден киреше тапкан деп айыпталууда. Манчестер Юнайтед достук беттеште Реал Солт Лейк командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Юнайтеддин жаңы чабуулчусу Ромелу Лукаку гол киргизди. 24 жаштагы чабуулчу Эвертондон $97 миллион Юнайтедке өткөн. Бирок жарым коргоочу Мата оюнда травма алып калды. Голландияда аялдар арасында Евро 2017 чемпионаты өтүүдө. Б группасында мурдагы чемпион Германия Швеция менен тең чыкты. Европа кубогун 7 ирет уткан Германия Швецияга каршы соңку 11 беттеште жеңишке жеткен. Дүйшөмбү күнү Орусия 2-1 эсебинде Италияны утуп алды. Жаңылыктардын соңунда көптөрдү таң калтырган гиеналарды башкара алган эфиопиялык тургундар тууралуу. Харер шаарынын тургундары гиенадан коркпойт. Аббас Юсуфтун атасы 45 жылдан бери жапайы жаныбарларды башкарып келген. Эми Аббас өзү дагы туристтерди таң калтырып, жапайы гиеналарга тамак берүүдө. Аббасты эр жүрөк деп аташат, себеби гиена тиштеп алса, ал өмүрүнөн айрылып калышы мүмкүн. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.